Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Кайрадан биздин Ырысалы ынтымак каналыбызга куш келипсиздер. Бүгүнкү биздин кыскача видеодо бүгүнкү күндө таксиде болуп аткан лицензия тууралуу көйгөйлөр жана башка анча-мынча жаңылыктардан бөлүшүп кетейин деген ниетте бүгүн кыскача бир видео тартып коеюн деп аракет кылып атабыз азыр. Өзүңүздөр билгендей эле, бүгүнкү күндөрү лицензия алыш, Москвада такси үчүн лицензия алыш бир топ көйгөйлөрдү түзүп калды. Мурун без ИП лицензия алып аткан болсок, азыр без ИП лицензия алыш аябай чоң рисктер менен коштолот жана бир аз көбүрөөк каражатты түзүп калды. Ошого азыр лицензия алыш үчүн ар бири өзүнө ИП ачып, ага налог төлөп, анан өзүнө лицензия алып атышат биздин туугандар. Ошого бая бир эле ИП ачып, годовой 40 000 налог төлөп, анан бир эле машинаны өзүнө коюп, бир эле лицензия үчүн ИП ачыш, мындайча айтканда, нелогично болуп калган. Ошого азыр кандай болуп атат? Биз совет бердик, азыр көптөр итак эле ушул жол менен кылышып атыптыр. Мисалы, мен ИП болсом, мен өзүм эле эмес, бир эле лицензия эмес, тууган уруктарым машинаны бүт өзүм оформить этип, аларга лицензия алып берип, ошол жумушту кылмакмын да. Ошентип азыр бөлөк биздин туугандар, кыргыздар ошондой кылышып атат. Мисалы, ИП ачат, өзүнө эле эмес, бир эле ИП менен 40 000 налог төлөп койбой, дагы тууган уруктан тааныш билиш, ага инилерин өзүнө учетко коюп, ошолорго лицензия алып берип, ошентип иш кылып алып барышып атат. Ошентип иш алып барган соң, ушунча налог төлөп атабыз, ушунча водитель менен иштеп атам деп туруп, анан көп суроолор дальше булундай болуп атат. Ушундай болуп атат. Мен налог төлөп атам, ушундай ИП ачтым. Яндекс менен түзгө-түз иштешип, таксопарк ачайын дедим эле деп чалган вопростор, соноктор аябай көп болуп атат. Ошол тууралуу бир аз айтып кетейин дегем. Ошол тууралуу бир аз бөлүшүп кетейин дегем. Бизде мен билем да, бул жерде рисктер аябай чоң. Риск аябай чоң, көп суммага түшүп калышыңар мүмкүн. Ошого мындай берден мындай аракет кылып көрөөрүн болуп кетет деген болбойт да. Берде эмнеге деген эң алгачкы рисктерин айтып берип кетейин. Биринчиден комиссиясы. Мисалы, таксопарк иштетсеңер, ИПга счет банктан ачып, ошол банктан анан таксопарктар Яндекс ошол счетко акча жиберип, анан алдан водительдерге чыгарып бересиңер. Любой банктан ошол силердин сомуңар операцияңа жүрүп аткан үчүн комиссия алат. Определенный суммага чейин банктар завлекать этет. Мынча эле процент болот дейт. Мынча эле комиссия болот дейт, силер ошого барасыңар. Бирок ал деген 1 миллионго чейин, 500 000ге чейин чечсең ушунча эле болот дейт. Ойлойсуң, мен күнүнө 500 000ге чейин деле чечпейм да, мынча эле чечем, пока боло берет деп. Нет. 3 күн иштеген эле 500ге барган эле лимиттен өтүп кеттиң, все, 8% кучат этет. Сен водительдер 100 000 иштесе, ал жерден күнүнө 100 рубльдан 50 водитель иштеп 5 000 пайда көрсөң, комиссия банктыкы эле 8 000 болуп кетиши мүмкүн. Уже 3 000ге минуска кетесиңер. Это мен мындай кратко эле айтып кетейин. Экинчиден, мисалы, силер таксопарк ачып аткандан кийин налоговыйда дагы мындай бар да махинациялар. Ойлойсуңар, патентный жылына 30 000 эле төлөйт экен, все болду деп ишти кылырсыңар, а вдруг потом выясняется, что патенттики айына 300 000 оборотко чейин болуп калышы мүмкүн да. 300 000 оборотко чейин эле ушуну айтып коеюн. Андан кийин ашкандан кийин уже силер НДФЛ как положено ар бир водительдин үстүнөн 8% налогко түшүп каласыңар. Это уже, если считать за год, силер уже 3-4 миллионго түштүңөр, обязательно уже уверен болорсуңар болот. Үчүнчүдөн бухгалтерлер азыр мен кылып берем деп бүт барды чыгат. Бу жерде специалисттер аябай аз. Чтобы өзүңөрдүн действительно тапкан ошо таксопарк иштетип калсаңар, өзүңөрдүн ар бир водительден алган процентиңерден ушунун определенный силердин интересиңерде процент төлөш үчүн только специалист бухгалтерлер гана колунан келет ал нерсе. Беркилер просто акчага алат, анан налогко чыккан, извини, это бывает что деп болду, уже никуда не денешься, төлөдөн тура келет. Үчүнчүдөн сопровождение жок. Мисалы, тариф настройка же бир нерсе болду, системада сбой болду, силерге бирөөдө сурап албайсыңар да, полный замок. Яндекс жизнь жооп бербейт телефонуңа. Жооп берсе да түшүнбөйсүңөр, пока силерге бирөө действительно отуруп, мындай болот, жерди басып түшүндүрмөйчү. Кыйын действительно. Өзүм башыман өткөн нерсени айтайын. Төртүнчүдөн майда-чүйдө тариф настройкалаш керек, потому что бул ошондой учурлар болгон да. Мен бул бакта азыр партнерлордун Яндекстин партнерлору менен группаларда турам да. Тарифти тура эмес настройкалап койгон, водительдер Яндекске процент төлөбөй эле, таксопарктын счетуна төлөй бере турган койгон, таксопарк тоже банкрот. Канча миңге түшкөн да? 100 миңдерге түшкөн. Ошолго бизде, конечно, не бесплатно, бизде азыркы Москвадагы ошол специально ушундай компания бар, ушинтип үйрөтө турган. Ошолордон
ылдый намного ниже суммада биз полный обучение сопровождение кылып берели деп аракет кылып атабыз. Так как бу жерде менин программистим дагы, партнерым дагы бу жерде ошол нерселерди баардык жумуштабыз алып барыш үчүн, конечно, бу жерде бекер болбойт, бирок кызыкчылыгы болот, бирок баардыгына ыңгайлуу шарттар жасалат. Биринчиден, обучение, консультация, полный сопровождение, мындай үстүнчө айтып кетейин. ИП ачкандан баштап таксопарк иштетип, полный бухгалтериясын алып барып койгончо полный сопровождение кылат. Как положено, мен чалып, эмне болуп атат, десе полный түшүндүрүп берет. Экинчиден, биздикиндей эле Ырысалдын ынтымак таксопаркында азыр мен бул жерге кыскача скриншот таштап коем. Азыр ушул жерде азыр көрүнүп аткан болуш керек. Бизде азыр мындай бүгүн азыр мертвый сезондо на линию азыр жүргөн адамдар ушунча. Биз бу жерде силерге өзүбүздүн туугандарга, кыргыздарга мындай күйүп калбасын деген немеде жардам берели деп аракет кылып атабыз да. Бизде ушунча адам менен иштешебиз, бизге как бы это өтө деле кызыкчылык эмес. Просто күйүп калбасын, эртең жүрбөзүн деп зонок болуп атат да, узоч балдар ушинтип кыйналып аткандарын көрүп калып атабыз. Ошого кылып берели деп атабыз. Үчүнчүдөн, банктар менен ошол азыр эле айткандай эле бир банктар болот, бирөөлөр менен иштесе болот. Экинчи банктар болот, алар менен иштесе болбойт да. Мисалы азыр Сбербанк анча-мынча банктар менен 50-60-30 водительгече иштесеңиз болот. Андан ошо нарака уже силердин счетуңар автоматически блокировать этилет да. Уже текшерилип жүрө берет, нормальный өз убактысында балдар акчасын чыгарып бере алабыз. А бул бизнесте биринчиден балдардын акчасын вовремя чыгарып беришиңер керек. Азыр мен үйрөтүп берип таксопарк ачып, эртең водительдерге акчаны вовремя чыгарып бербесе, биякта биз таксистердин үстүндө мини диаспорабыз бар. Биз издеп барабыз, жерин түйүнөн болсо да таап алабыз дегендейчи. Эң главный, мен ачып берген ошол балдарга, жардам берген балдар полный, мен бияктан учет болуп калат, ошо полный ошолор кирайт этпей турган кылып, иш алып алдырып турган кылганды не кылам. Ошо үчүнчүдөн под ключ. Ошо полный, всё, уже дальше өзүм ушул жумушту алып бара берем дегенче бизден офиске келип, мына торговый центр Вегас, Каширка 24 километр мкатта, Вегас 1-ход, минус 1 этаж. Второй офис. Мен ушул жерде отурам постоянно. Келсеңиздер, ушул жерден сүйлөшүп, келишип, подробностьун айтып берип, полный сопровождение баштайбыз. Таксопарк ачат элем, иштетет элем деген туугандар аябай көп экен. Мен байкап атырмын. Соноктор келип атат, ушундай проблема болуп атат, мен ИП ачып койдум, жөн эле 40 000 налог төлөп койдум, ушундай жата берип, андан кийин мен ушинтип 10 адам, 15 адам кошпосо иштетпейинби деп. Тура, молодец, аракет кылган, мен колдойм только, бизнестен көтөрүлөм деген колдойм. Бирок бул партнерлорубузга мен ушул үйрөткөн адамдарга эң негизгиси ушул жерге живой келгенде сүйлөшөйүн, хорошо, видеого деле айтып коеюн. Биз азыр Ырысалдын ынтымак компаниясы азыр көргөзтүм менде канча деген водитель иштеп жүрөт. Бизде мындай жок, бир райондо машина болбой калды деген, биздин туугандар болбой калды деген. Биз уже Яндекстен же Убердин аналогун издеп атабыз. Ушундай өзүбүз заказ запускать этели деп. Биринчи ошол программа даяр болгондо, биринчи кичинекейраак шаардан аракет кылып баштап көрөбүз. Эси жакшы болсо буйрса. Бая башында биринчи видеолордо айткандай эле Москвада такси индустрияны полный эле кыргыздардын колуна алып берген аракет кылабыз тууганда. Хорошо, ушул келген адамдарга ушул условия менен полный 100% от души эле жардам берип, ушулар бизнес өнүктүрсө, ар биринде 100дөн 200, 300, 500 миңден водитель болуп калса, эртең мен ушул жумушту баштаганда ушул партнерлор мен ушул биздин заказдарды ушулардын водительдери алат деген үмүттө. Мындай чогуу курч болуп, мындай баягы сөз бар. Бир отунчу талаага чыкканда отун сыгыртып кагайып калган бакты көрүп, ушул даракты мен алып барып отун кылып сатып, үй бүлө багам деп барып бутун түйүнөн чабат да. Чапса жыгылбайт, түйүн полный алып салса жыгылбайт. Анан үстүнө мынтип караса, үстүндө жан жакка бакта бири-бирин чырмап деген жыгытпай кармап турат. Кыргыз эли дагы бирөө бутуна чапканда жан жакка эле чырмап бири-бирибизге жыгытпай кармай турган кылып, бири-бирибизге бутак бололу деген ниетте. Рахмат туугандар. Келиңиздер, чалыңыздар, ушул номер астында, бул жерде менин номерим калат. Чалсаңыздар, шашпагыбыз келсеңер сүйлөшөбүз. Рахмат, көрүшкөнчө.